Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты, мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кубанычбек мырза, биз Кыргызстан ушул убакка чейин 30 жылга чейин түз отуруп, жасалма суроолорду берип көнгөнбүз да. Бүгүн студияда такыр бизде башкача. Сиз каалагандай кыргыз элине жалпак тилде түшүндүрүп береличи. Учурда Кыргызстанда кырдаал кандай болуп турат? Саясий, экономикалык абалдар. Саясий абал бул экономиканын өнүгүшүнүн күзгүсү деп Ленин убагында айтты эле да. Концентрированное выражение экономики — это политика депчи. Эми экономикадан баштасак, себеби бүткүл дүйнөлүк коронавирустан кийин Кыргызстандын акыбалы экономика жагынан өтө начар абалда турабыз. Сырткы карызыбыз мына бүгүн эле радиодон да айтышты, 744 миллион доллар карыз алып атабыз быйылкы жылдын аягына чейин деп. Бирок менин оюмча дагы 5 ай бар алдыда, демек карыздар мындан да көбөйүшү мүмкүн, 8 миллиондон ашышы мүмкүн. Анын 600 миллиондой акчасы түшкөн доллары. Бул бюджетке да кетти, пенсия пособие айлыкка, элдин саламаттык сактоосуна оңдоого. Бул акчанын көпчүлүгү жеп жок болду. Мисалы өндүрүшкө багытталган жок. Чакан орто бизнеске багытталган жок. Биз тилекке каршы бул экономикалык абалыбыз бүгүн карызыбыз, мамлекеттин карызы уже 4,5 миллиард деп атсак, азыр 5 миллиардтан ашып турган чагы. Демек, биздин бала чакабыз дагы бул карызды төлөөгө мажбур болот. Эмки жылдан баштап мурунку карыздардын дагы төлөөчү маалы келип атат. Алардын пайыздарын да төлөш керек. А бюджетте акча жок десе, мына мигранттардан түшүп турчу эле 2,5 миллиардтай, быйыл даже 1 миллиардка жеткен жери жок 8 айдын жыйынтыгы боюнчачы. Жылдын аягына чейин 1 миллиард болобу, болбой, бул чоң суроо белгиси болуп турат. Себеби биздин мигранттардын көпчүлүгү ошол Россияда, Казакстанда, Турция, башка мамлекеттерде болсо, көпчүлүгү бул жака Кыргызстанга келип алды, дагы келгенге аракет кылып атышат. Ошол Европа, башка мамлекеттерде биринчи очередте жумуштар орундарынан мигранттарды кыскартып атат. Айлыктары дагы азайды. Мына доллар дагы өсүп, рубльдин дагы шайы кетип төмөндөп калган кезде бизге салыштырмалуу ошол жардам мигранттар жагынан азайды. Бизге келгенде алар жумуш орду жок болгондон кийин биз дагы пенсия пособие төлөшүш керек аларга. Демек жумушсуздук көбөйүп атат дагы. Акыбалыбыз күндөн күнгө төмөндөгөнгө келип калдык. Бул эми дүйнөлүк пандемия болуп атат. Ошол эле маалда биздин дагы даярдыгыбыз жок болгондугуна байланыштуу бүгүнкү акыбалыбыз экономика аябай начар десек болот. Сырткы, ички карызыбыз күндөн күнгө өсүп атат. Андан сырткары мына кээ бир мамлекеттер бизде коррупция деп отказ кылып атат. Германия бир топ экономикалык проектилерден, гранттардан отказ кылды. Орто Азия мамлекеттерден жалгыз Өзбекстанга көңүл бөлүнүп атат дагы. Бизге арналган миллиондогон евро каражаттар ошол Өзбекстанга кетти. Тилекке каршы ошондой болуп атат. Андан сырткары бизде чакан орто бизнес аябай жапа чекти бул пандемиядан. Бир топ иштебей калды. Кээ бири иштесе да чала бучук иштеп атат. Бизге сырттан туристтер бирөө да келген жок. Мына Ысык көлгө только өзүбүздүн жарандарыбыз барып атат. Баалары дагы түштү. Бир топ пансионаттар, санаторийлер ачылган да жок ал тургай, эс алуучу жайларчы. Себеби Кыргызстандын жарандарында бир топ акча тыйыны жок, ошол эле Казакстандын жарандарына же Россиянын жарандарына салыштырмалуучу. Демек, сырткы туристтер келбей калганына байланыштуу туризм тармагы да чоң оор жоготууга дуушар болду. Анан тилекке каршы бизде тамак ашында баасы өскөн. Ал тургай мына Атамбаевдин убагында бекер берилди эле Кыргыз газ системасы Россиянын Газпромуначы $1 сатылды. Ошондо убакыт мөөнөтү менен белгиленген болчу. Мурункы Жогорку Кеңеш бул келишимди бекиткен болчу. Мисалы, газ байланыштарын чек эле Бишкек шаарында эмес, башка айылдарга дагы, райондорго, облустарга да тартылат депчи. Тилекке каршы ал келишим толук кандуу иштеген жер жок. Андан сырткары баалары акырындап өсүп атат. Ошол үгүүчү майлардыкы, бензиндики, дистопливонуку. Мисалы, автомобильный газ
ушул 30 километр жерде турган Казакстандыкынан 10 сомго өйдө болуп атат. Газпромдо 24 сом 50 тыйын, 24 сом 80 тыйын болчу. 2-3 күндөн бери ал газ да жок болуп калды. Башка газ сата турган заправкаларда 23 сом 50 тыйындан ылдый газ бүгүнкү күндө автомобиль газ жок. Бул 17 сомго чейин түшкөн болчу. Эмне үчүн мына 5 сомдон ашык баасы өсүп кетти. Азыркы экономикалык абалда элдин мамлекеттин бюджети жапа чегип турганда, үй бүлөлөрдүн бюджети жапа чегип турганда, мына 2 айдан ашык карантин болду. Андан сырткары бүт топ ишканалар жабылды. Бизге акыбалыбыз экономикалык, даже үй бүлөнүн акыбалы бүгүнкү күндө начар болуп калды. Кубанычбек Сатындиевич, өткөн жолу мен Дубайда бир белгилүү инвестор менен жолукканда, Кыргызстанда жакшы билишет экен да. Булар Кыргызстанга келүүдөн коркобуз дейт да, эмне үчүн? Анткени мамлекеттик президент 5 эле жыл болот дейт. Эгерде биз Кыргызстанга инвестиция сала турган болсок, 5 жылдан кийин силерде абал кандай болуп кетиши мүмкүн дейт. Бирок Кыргызстандын ички саясатында 5 жылдан ашык президент болбошу керек деген талаптар бар да. Биздин кошуна мамлекеттер салыштырган турган болсок, ошол эле биз менен эле тең тайлашып өсүп келе жаткан Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан бир эле президент менен өсүп өнүгүп келе жатат да. Ушул түшүнбөстүктөрдү түшүнүшүбүз керекпи же түшүнбөй эле ошо 5 жылда түштүктө сен болуш керек, 5 жылдан кийин түндүктөн сен болуш керек деп кандайдыр бир түшүнбөгөн бир саясий кыргызчылык маселени токтотсок болобу? Инвесторлор келиш үчүн, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн. Болот, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бул маселе азыр күзгү шайлоо менен өтө курчушу мүмкүн. Ал тургай. Мына мен деле ошо бир топ кишилер менен өкүл балдарым бар, түштүк ошол эле Баткенде, Ошто, Жалал Абадта тиги тууган досторум бар, куда сөөктөр бар, сүйлөшүп көрсөк алар деле айтып атат, мисалычы. Эми азыркы конституция боюнча 6 жыл. Мисалы Сооронбай Жээнбеков 3 жыл, жакында 3 жыл болот шайланганына, эми дагы 3 жылдык мөөнөтү бар. Башка ошол эле Россия, ошол эле Казакстан, ошол эле коңшу мамлекеттерде, Өзбекстан, Тажикстан, алар дагы каалаганы президент мөөнөтүн толук иштесе деген. Бизде чырыр болуп, басып алып, талап тоноо, көңтөрүш кайра болсо, аларга дагы бул оору ырбап, ошол эле Россияга да жетиши мүмкүн да. Мына Белоруссияда азыр эмне болуп атат? Мен айтар элем, биз 2 революциядан өттүк депчи. Бул сөз боюнча аталып атат, саясатчылар айтып атат. Бирок мен юрист катары айтканда, бул 2 көңтөрүш болгон. Мыйзамсыз конституцияга каршы келген көңтөрүш болгон. Переворот болгон орусча айткандачы. Анан жыйынтыгы эмне болду мына? Сизге мен айтып коеюн, мына биз Евразэске мүчөбүз да, СНГга, КМШга, анан ОДКБга, ШОСко, анан бул Евразэскечи. Евразэстин бирден бир тың мүчөлөрүнүн бири Белоруссия. Белоруссиянын президенти Лукашенко 80% менен шайланды деп азыр биздин президент Жээнбеков Сооронбай Шарипович куттуктап койсо, Роза Исаковна сын калып атат. Сиз деген дейт, эмне үчүн ал кишини куттуктап атасыз? Ал деген биздин революцияга туура эмес келген, ал Бакиев тиги Данияр Үсөновдорду алып кеткен бул жерге. Сиз аны куттуктап атасыз депчи. Эми карап көрсөңүз, бүткүл мамлекетте дүйнө жүзүндө баары куттуктап атса, биздин президент эмне үчүн куттуктабаш керек? Эми жакалашкандан эмне пайда чыгат эмичи, мисалычы? Президент аралардагы өзүнчө жазылбаган мыйзам бар. Мисалы Армениянын президентин камаган жок да. Россиянын тиги тышкы иштер министри учуп барып келди, министр Лавров. Иш козголуп, тиги болуп аткан камалган жок. Эми мен мисалы президент Назарбаев менен дагы ушундай пикир алышып 2 жолу жакшы сүйлөшкөнбүз. Ал киши дагы айткан. Балдарыбыз ажырашып кетсе дагы дейт, тиги Акаев айтып атат да. Сиздерде ошо ханын өлтүргөн кара мамлекет, кара эл деп калбаш үчүн дейт. Мен ошо кичине ичимде толбой турса дагычы, балдарыбыз ажырашып кетсе да, мен Акаевди ошо өлтүрүп коюшпасын деп мен чыгарып кеткенге жардам кылгам дейт. Ачык айтканда ал кишичи. Анан бул жерде да мисалы биздин тышкы иштер министри Белоруссиянын элчисин чакырып туруп нота берди. Нота деген бул дипломатияда өтө маанилүү, өтө мындай орусча айтканда грубый
дипломатиялык кыргызча айтканда уят экен да. кыргызчасы уят да эмечи. Мисалы, согушту дагы, тынчтыкты дагы нота менен жарыялайт. Нота менен бүткөрөт, нота менен жарыялайт да. Бул жерде силер Данияр Үсөновду беришиңер керек эле, кармап бергиле депчи. Бизде эмне үчүн укук коргоо органдары аягына чейин чыгарышпайт, мисалы бир маселеничи. Мисалы ошол эле кумтөр боюнча жанагы мурунку президенттин Хаменюкту эл аралык издөөгө салган. Ошол эле тиги Танаевди дагы. Мен бул кумтөр менен маштетпедим, биргөө элечи. Анан материалдары мен башкы прокуратурага бергем. Эмне үчүн ошону Болгариядан кармаса, биздин укук коргоо органдары тиешелүү документтерди берген жок. Аны чыгарып жиберишкен. Анан ким күнөөлүү? Биз эмне Болгариянын өкмөтүн күнөөлөшүбүз керекпи? Өзүбүздүн укук органдары тиешелүү документ бербей койгончу. Эгер аягына чейин чыгарса бир жөндөй. Бирок бизде деген укуктук баа бериш керек. Саясий эмес, бирөөнү соттоп атканда дагычы. Азыр дагы саясий соттор болуп атпайбы биздечи? Кончок Сатындыевич, ошол жерде Роза Отунбаеванын кечеги деңгээлин кандай түшүнсөк болот? Бул эл аралык деңгээлде уят эмеспи? Биз Кыргызстан уят төмөн деп айтам. Мисалы Роза Сакынованы бул шайланганда киши эмес да. Чындыгын айтканда президент болгон эмес. Президент болгон эмес. Бирок ошол жерде убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн арасында мен мындай адам жаран катары айтканда ошо сүйүнгөм бир аял киши болуп калганын. Тигилер президент мен болом деп тытышып атканда. Бири-бирине тамак берип, обещать этип, сен мындай кыла, мен мындай кыла, мени чыгар дегенде. Ошондо айласыздан анан бир аялды убактылуу коелу деп алып барган. Бирок өзүнүн ролун толук алып бара алган жок. Мына өзү колдоп, өзү түртүп алып келген Атамбаев кайра эмне кылды ошо Роза Сакынованын өзүнөчү? Өткөндөгү жанагы Жылаңаш баатырларды колдоп барганы мисалы кимге жарашат булчу? Биздин динибизге, дилибизге, маданиятыбызга төп келбеген нерсени колдоп атпайбы бул кишичи? Анан эми жакшы пенсия алып атат. Элдин баары нааразычылыгы өтө жогору пенсия алып атат деп атат. Мен мисалы кылмышкерлерди, жегичтердин баарын түрмөдө отурганын мен замын бугачы. Сөз алардын орду түрмө болуш керек. Эжекеле түрмөгө каматпастан аларды кустуруш керек, бюджетке алып келиш керек. Жанагы миллиардтаган кредиттер кайда кетти, эмне болду да, мисалычы. Анан бул убактылуу өкмөт келгени. Кыргызстандын мамлекети 20 жыл биз артка кетпедикпи? Канча кан төгүлдү? Кан менен келген, кан менен бүтөт деген бар Кыргызда. Бул деген миңдеген жылдан бери бизде сөз бар ушундайчы. Мындай эмне жыйынтык болду? Өлгөн балдардын ошол талабы ошол инкылапка катышкан кишилердин талабы аткарылдыбы? Жок да. Канчасы жешти мына түштүккө жанагы курулган үйлөрдүн баары урады, бир киши жашаган жери жок. Миллиардтаган акча кетти. Соцфонддун счетунда 4 миллиард 412 миллион сом бар болчу 10-жылы. 890 миллион сом Минфиндин таза счетунда турган. Мисалы ошол Ысык көлдүн эле очистной сооружениясына 30 миллион доллар бөлүнгөн, анан 17 миллион 600 миң грант менен биз чуркап жүрүп Япониядан 30 тыйыны калган жок да. Мындай көрүнүштөр көп болбоду. Мына ошондо бу мыйзамсыз банктарды талап тонушту эле. Бекназаровдун аты чыгып жүрөт булардын. Азыркы убактылуу өкмөттүн саясатчыларынын баары бир тобу чыкпады беле. Канча билем списать этип коелук тиги бу деп бири-бирини сүйлөшкөндөн өйдө телефондон чыгарышпады беле. Эми ошолор кайра шайлап кайланып келсе эмне болот азыр делечи мисалы. Мен ачык айтар элем, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бир тобу жоопко тартылыш керек. Кыргыз, өзбек салгылашын түштүктү да уюштурган ушул кишилер болот. Ким жооп берет ушул окуясына? Ким жооп берет? Отунбаева ким? Бийлик турганда мен бунун баары ачык чыгат деп мен ишенбейм. Өзгөрүлсө, анан тарых дагы ордуна коет, сөз жоопкерчиликке тартылышы керек. Себеби мындай биздин башыбыздан кайра өтпөшү керек. Мына Кыргызстандын даже ошол тиги банкты тонотуп ийген ошол Надель Европанын сотуна берип туруп 16 миллион доллар утуп алды. Эмне үчүн убактылуу өкмөт бир адвокат нанимать этип барып койгон жок ошол жерденчи? Же бул жана ак кеме гостиницасы үчүн делечи, мейманканасы үчүн Турциянын соту чечип койду дагы Туркчаранын пайдасыначы. Анан өкмөт төлөбөйбүз десе, алар алды дагы мына ошол Надель дагы что түрк жигити дагы кумтөрдүн центрдагы өкмөттүн акциясынан арест койдуруп салды. Ким утуп атат мынданчы? Эмне үчүн мына ушул экономикалык абал жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мына бүгүнкү күндө өкмөттүн бир стратегиясы барбы? Планы барбы ушул? Приоритет кайсы тармактарды өстүрөлү деген бирөө барбы? Жок, карызды алып келип эле ошону жеп жутуп, мына даже коронавируска каршы күрөштө деле азыр мына коррупциялуу болду деп мурунку вице-премьер, мурунку министрлерди иш козгоп тергөө иштери жүрүп атпайбы?
Бирок мындан биз сабак албай калбадыкпы? Убактылуу өкмөттүн дагы бир жаман жери. Ушу туңгуюкка алып келген аз келгенсип, мыйзамдын баарын талкалап салбады. Баардык мыйзам бүгүнкү конституция менен биз тупикте отуруп атпайбыз. Ошо баш мыйзам жок. Карама каршы болгон бир статьясына экинчи статьясы карама каршы келген мыйзам менен отурабыз. Бизде конституция деген жок. Өзүңүз айткандай, нускасы жок. Биз дүйнө жүзүндө жалгыз мамлекетпиз. Өзүбүздүн баш мыйзамыбыз жок иштеп аткан, жашап атканчы. Муну оңдосо болот эле да. Ушул убактылуу өкмөттүн ичинде бирөөдү уурдап алган деп атып жүрүшөт да. Ушул чын болушу Андан башка ким? Бул убактылуу өкмөт баары бийликте отурбады. Президенти дагы, премьери дагы, вицелери дагы, тиешелүү министрлердин баары отурбады. Кимиси жооп берди муна? Юрист катары айтсаңыз, ошондо ким президент азыр? Мыйзам түп нускасы жоголуп кетиптир. Анда 2010 жылдагы эле законду алып келсек, 10-жылы самозванный өкмөт келген. Аларды деген жогорку кеңешти тараткан какысы жок болчу. Жогорку кеңеш өкмөттү таратат. Өкмөт жогорку кеңешти эзелде таратпайт. Бүт дүйнө жүзүндө практика ошондой. Дүйнө жүзүндө закондор да ошондой. Мен ошол убакта мамлекеттик кызматтын старший болуп, улуусу мен болуп калгам да. Себеби тиги президент кетти, премьер-министр кетти. Биздин төрага Зайнидин Курманов Санкт-Петербургда жүргөн командировкада бир топ депутаттар менен жана парламентаралык ассамблеянын иштери мененчи. Анан бул жерден мен деле ушундай эми болор иш болду. Ушунча киши өлдү, ушунча талап тоноо өлдү, канчасы жарадар болуп атат деп мен арызымды да тиркеп туруп Роза Сахибовна Отунбаевага бергем. Сиздер мыйзамсыз келдиңер. Укуктук аянтка келгиле. Силер көргөзгүлөчү бирөөнү. Токтомдо долбоор турат, мен кол коюп берейин. Анан ошол премьер-министр болуп 5-жыл ушундай болгон. Мисалы Акаев качып кетип, Танаев качып кетип, мурунку парламент кетип биз келгенде, ошол убактылуу өкмөт өзлөрү алып келишкен. Курманбек Садыч Бакиевдичи. Манту жеп отуруптур, ошол жерден алып келдик деп Топчубек Тургунаев баары ошол жерден бекитип бериңиздер депчи. Биз бекиткенбиз. Анан ал киши президенттин милдетин аткаруучу болуп, указ токтомдор менен кеткен. Декрет деген жок да. Мен Русахина да айткам. Сиз эми төрөт үйгө баргантасызбы депчи. Декрет деген Ленин эле бир жолу бүт адам жаралгандан бери бир жолу колдонгон ал киши декрет депчи. Анан бизде укуктук бир да мыйзамда декрет деген жок да. Ошон үчүн биз утулбадыкпы бир топ соттордончу. И даже декреттин эсебинен алган байлыктар кайда азырчы? Мамлекетке алынган байлыктар кайда? Ким отчет берип атат? Мамлекеттик жана госкомимуштво деген бар биздечи. Бирок бири жарым айттыбы, момчаны алганбыз, азыр момусу калды деп. Калганы кайда кетти анда? Жеке менчикке айланбады. Эмне үчүн ошол эле заправкалар айтылып жүргөн Максимдики деген, ошол эле Надель жана Елисеевте дегендердин заправкалары кайда кетти? Кимдин менчиги болуп калды? Кайдакы колдонулду? Ошол эле тиги сот иштери мына бири-бирин камалып убактылуу өкмөт деле болбоду мына. Президент баш болуп Атамбаев камакта отурат. Вице-премьер болгон мына Текебаевдер камакта отурат, министр болгондору бир тобучу мына. Аягына чейин чечилбейчи. Эмне биз жыйынтыкка келдик? Кайсы жакшылыкты айтышат ошол Роза Сахибовналар? Эмнени кыйратып койдук деп айта алат бүгүнкү күндөчү? Эмне жасап коюшту? Туңгуйукка келдик, тупикке келдик, кризиске келдик. Эми айта берсе сөз көп. Эми азыр бул шайлоо да кандай өтөт? Муну да карап көрүш керек да. Себеби мамлекеттин эң чече турган шайлоосу ушул болот азырчы. Шайлоотон чөтөбү же жокпу? Шайлоого кийинчерээк суралабы эметелик. Бул жерде Кубанычбек Сатындевич, ушул убактылуу өкмөттүн Кыргызстандын паспортунан улуту деген графанын алынып салышы боюнча ушул суроону мен каршымын. Юрист катары мен каршымын. Мисалы бир эле мамлекетти көрүп алып эле биз аны деген копиясы болбошубуз керек да. Эмне үчүн биз улутпуз? 33 миллион халкы бар, кээ бир улуттар өзүнүн туусу жок, мамлекети жок болуп жүрөт. Атын айт десеңиз айтайын, мына уйгур халкы бар, тиги курттар мына тиги эмеде деле проблема болуп атпайбы? Турцияда делечи, Кытайда делечи мына. А биз деген 6,5 миллион деп бул болбойт. 6,5 миллион Кыргызстанда жокпуз. Азыр 1,5 миллиондой, 1 миллиондон ашык чертте жүрөт. Экинчиден шайлоонун убагында эле статистиканы көтөрө койгон бул туура эмес да. Ошонун ичинен накта кыргыздар, мен кыргыз болуп төрөлгөнүмө, Ысык-Көл каласында өскөнүмө бактылуум деп эсептейм. Ошончо ондогон миллион калкы бар кишилер, 30 миллион калкы бар кишилер мамлекет боло албай жүрөт.
Биз 5 миллион кыргыз болсок, 5 миллионго да жетпейбиз накта кыргыздарчы. Биздин туубуз бар, керп бар. Бүткүл дүйнөлүк уюмдардын биз мүчөсүбүз. Тарыхыбыз боюнча кичинекей болгонубуз менен Кытайдын тарыхы менен тилинен биз кем калышпайбыз. Биздики аябай бай мамлекетпиз. Анан биздин кедей жашаганыбыз бул Кудайда кечирбеген нерсе болуп атат да. Кубанычбек Сатындыч, Ошондо сиз айтканда паспорттон эмне үчүн биз уялышыбыз керек? Мен кыргызмын дегенденчи. Эмнеге мен уялам, мен кыргызмын дегенденчи? Эмнеге уялам? Наоборот, кыргыздын бизде башка тилекке каршы биздин статистиканы алып көрсөңөр, кыргыз жарандары башка улуттар динге, биздин динге өткөнгө караганда кыргыздарды көп өтүп кетип атат да. Ошол эле Сирия тияка чейин барып атпайбы кыргыздар салгылашып биздин немеге төп келбеген нерселерди жасапчы. Мына эң коркунучтардын бири ошол болуп атат. Азыр жана Хизбут Тахрир, анан бул диндин тескери жагына кошулуп кеткендер, аял кыздар бар көп болуп атпайбы? Үй бүлөсү менен барып атпайбы ошолор жигечи? Бул чоң коркунучтардын бири болуп эсептелет. А биз улутубуз, биз кыргыз дегенден башыбызды бийик көтөрүшүбүз керек дагы, мен кыргызмын деш керек. А эмне үчүн биз уялышыбыз керек да, паспорттон алып салышыбыз керек. Албашыбыз керек. Кубанычбек Сатындыч, мен башында эскертип кеткенмин, бул суроо аябай адекватный болуп, жанагы жалпак тилде сөздөр айтылып кетиши мүмкүн деп. Ошондо паспорттон улуту кыргыз деген жердин алын салынышына ошол бийликти жинди десек болобу, же жинди чалыш десек болобу, же булар мамлекеттик чыккынчылар десек болобу? Чыккынчылар десек болот. Биздин улутка, биздин ниетке, биздин келечегибизге булар балта чапты десек болот. Мен ачык эле айта алам буга. Эмне үчүн мен жашырышым керек? Эмне үчүн мен чет мамлекетке барсам мен кыргыз эмесмин дешим керек? Эмнеге мен кыргыз эмесмин деп? Кыргыздын туусу значок кылып жердин баарында. Мына президент барса да штандарты турат дагы, жанында кыргыздын туусу. Бул дүйнө жүзүндө оонда баарында илинип турбайбы кыргыздын туусу? А эмне үчүн биз андай кыргыз, анда давайте мамлекет жок болуп кеткенге алып кетсинби булчу? Эч качан биз башыбызды жерге салбашыбыз керек. Канчалык кыйналсак дагы намыс деген бар. Бизди тарых да кечирбейт, ата баба да кечирбейт, Кудай да кечирбейт. Биз улутпуз. Муну эч качан унутпашыбыз керек. 2010-жылдагы уктаткыч убактылуу өкмөттүн баш мыйзамы азыркы учурда Кыргызстанга керекпи, керек эмеспи? Кереги жок. Эмне үчүн? Мисалы, бул убактылуу өкмөт келди, эмне өзгөрдү? Система да өзгөргөн жок. Канча облус бар эле, канча район бар эле, ошол бойдон калды. Министрликтердин, чиновниктердин саны наоборот көбөйтүштү булар. Эч кандай кыскаруу болгон жок. Экономика жагынан бир өнүш болгон жок. Любой пенсионерден алсаңыз, мурунку президенттин убагында пенсияңыз 500 сомго, 1000 сомго көтөрүлгөн дейт. Же пособие. Азыр эмне болду? 200 сомго көтөрүлсө 2 жыл кыйтырат. Анан бул бир чатынан айтсаңыз, экинчиден чеке жылытаарлык эч нерсе болгон жок да, мисалычы. Өзүлөрү байыды, убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү, тегерегиндегилер байыды. Мародерстволор аябай өстү, өндү. Андан кийин ошол мародерствонун документтерин өйдө соттун архивин жоготушуп өрттөп кылбады муну. Ошол эле түштүктө курулуштардын баарын документтери жок кылбады. Ким жок кылды? Кызыктар болгон убактылуу өкмөт мүчөлөрү жок кылды. Канча миллиарддарды списать этишти. Канчаны тоноду, канча киши сыздады. Кечирип коюңуз, ошол жерде жана базарларда тетиги чоң-чоң соода түйүндөгүлөрдү, ошол жердеги байкуштар падреализация алган товарларынан бир калбады. Аларды качып жүрбөйбү? Кредитти буларын төлөй албайчы? Ким жооп бериш керек? Же могу ковид болууларга ким жооп бериш керек негизичи? Булар жооп бериши керек. Ушулар келген, биз оңдойбуз деп келген. Эмнени оңдоду? Эмне оң болду, айтып коюңузчу. Эч нерсе оңолгон жок. Чеке жылытаарлык. Эмне турмушубуз оңолдубу? Жок. Мисалы, көчкүндөр токтодубу биздечи? Жок. Наоборот, көбөйдү да. Жумуш орду пайда болду. Же завод, фабрикалар курулду мындай чоң. Эчтеке болгон жок. Эмнеге мактанабыз эми? Бирок ачык баа берүүчү маал келди деп эсептейм. Кубанычбек Сатындыч, деги эле мамлекетте кадр кызматынын сынышы, талкаланышы, ойрон болушуна ким күнөөлүү? Кайсы президентти күнөөлөйсүз? Кадр саясаты бул оор болчу башынан эле Акаевдин убагынан. Акаевди сынга алып келгенбиз, андан кийин Бакиевтерди сынга алдык. Азыркы күндө кадр саясаты мышык ыйлагандай десек болот. Буну Атамбаев улантып кетти же? Атамбаев
Отунбаева, Атамбаев убактылуу өкмөт баштаган муну. Иши кылып, оозуга ишик болсо да байдын кызы сүйлөсүн деген принцип менен кетишкен. Лишь бы СДПК болсун, лишь бы биздики болсун деген менен кеткен. Азыр бүгүн ошонун жыйынтыгы болуп атат мына. Мисалы, дүйнө жүзүндө эки партия күрөшүп Америкада деле, бирок утулуп калган партияга контролдук функцияларды, укук коргоо органдарын баарын беришет. А бизде тескери да. Мисалы, 7 киши митингке чыкса, азыр тиги конституциялык көңтөрүш кылган атасыңар, мамлекеттик бийликти көңтөргөн атасыңар деген берене менен соттоп атат, азыр камап атат. Муну телефон менен сүйлөшкөндөргө да колдонушкан Атамбаевдин убагында, бүгүнкү күндө ошону уланып атат да. Бул деген чоң мамлекеттик коркунучка алып келет. Негизи эле ушул ала кандай мамлекетке кайра кайра митинг болушу, кайра кайра ызычы болушу пайдасы барбы же жокпу? Кандайдыр ушул демократиядан Кыргызстан пайда таптыбы? Мындан пайда тапкан жокпуз. Биз мисалы парламенттик бийликтен пайда тапкан жокпуз. Биз назад кеттик. Бизге эрте болчу. Жок дегенде мына бүгүнкү күндө президент деп президентке баары карайт. Президентти күнөөлөйт, президентти мактайт, президентке жагынат бүгүнкү күндөчү. Бирок укуктук жактан алганда, конституциялык жактан алганда премьер-министрдин укугу чоң президенттикинен. Ички сырткы саясатты өкмөт алып барат. Президенттин укугу жок. Атамбаевдин убагында СДПК конституцияны бузуп туруп эле сырткы саясатты Атамбаевге берип койгон. Бирок конституция түз иштейт деп турат конституциядачы. Конституцияга каршы келген мыйзамдар иштебеш керек. А бул жерде мен дагы айтар элем, как бүт Кыргыз элинен шайланган президентке мисалы сырткы саясатты бериш керек болчу. Өкмөт ичкини алып барсынчы, бүгүн ичкини алып бара албайт. Анан айла жоктор мүмкүн. А мүмкүн көнүмүш болуп калган, ошон үчүн президент келишип атат бул маселелерге дагычы. Сырткы саясатты мисалы ошол президенттер менен саммитке барганда. Анан Сооронбай Жээнбеков айтабы, кой турла мен Бороновдон уруксат сурайын депчи. Премьер-министр мага уруксат берди. Конституция ошондо жазып калган. А ошол эле маалдачы, мына мен бул конституция жөнүндө сөз кылып кетет да. Ошол эле маалда өкмөт дагы бул коллегиальный орган болуп эсептелет. Жалгыз премьер-министр чечпейт. Ал өкмөттүн мисалы 29 мүчөсү катышкан жыйын өтүш керек, талкууланыш керек. Анан добуш менен жарымынан көбү макул болсо, анан премьер же орун басары кол коюп туруп, анан президент уруксат бериш керек. Андай эмне ошол эле тиги Токаев, ошол эле Путин, ошол эле Мирзиёевдер 2 күн күтөбү. Кыргызстандын президенти уруксат алып келсин депчи. Эгер бир нерсе болуп бирөө сотко берсе, биздин президент кол коюп аткан келишимдердин баары жокко чыгат. Бул туура эмес болуп калат. Демек, конституцияда карама каршылык бар. Андан сырткары өкмөт жөнүндө мыйзам бар. Өкмөт жөнүндө конституцияда бир раздел турат. Жогорку кеңеш боюнча дагы, президент жөнүндө дагы, сот бийлиги жөнүндө. Өкмөттө жазылып турат. Мисалы, өкмөттүн милдетинде мамлекеттин бүтүндүгүн, коопсуздугун, баарын, экономика чарба иштерин баарын өкмөт алып барат деп турат. Ошол эле маалда бул конституцияда коопсуздук комитетин, өкмөттүн составында турган коопсуздук комитетин, коргоо комитетинин жетекчилерин президент премьер-министрден сурабай туруп эле өзү бекитет, өз жумуштан алат. Орун басарларын башка башкармалыктын жетекчилеринчи. Бул жерде түздөн түз конституцияда бири-бирине төп келишпей карама каршы келип атат. Бул статьялар жок кылыш керек болчу. Эмне үчүн биз ошол менен баратабыз? Ошон үчүн мамлекетте башаламандык бар. Ошон үчүн жоопкерчилик жок. 120 депутаттын кайсынысы жооп берди бул экономикалык же бул коронавирус боюнча провалдачы? Кимиси жооп берди? Эч ким жооп берген жок. Жоопкерчиликти ким ала алат? Мына бүгүнкү күндө төраганы көрүп турасыңар акыбалын. Мен мисалы президент Сооронбай Жээнбековду бүгүн импичмент алып туруп бүгүн кетирсин дегенге мен макул эмесмин. Себеби андан ордунан да төрага келет. Бүгүнкү жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткаранга эми кечирип койгула. Бул шылдың да не то что это. Анда биз деген системаны өзгөртө турган болсок, анда баарын мыйзам чегинде алып келиш керек дагы. Сиз айткандай эч кандай төңкөрүшсүз чечип алсак болот эле да. Анан мамлекеттин жетекчилери кадрларын коюп атканда өзүлөрү башташ керек болчу. Эмне үчүн бирөө даже оор маалда айлыгын кыскартып койгон жок, 3 жетекчинин бирөөчү. Эмне үчүн өзүлөрү үлгү болуп туруп, ушу мамлекет кызматкерлерин койгула, бир 30% жок дегенде айлыктарыбызды азайталык. Бүт эл үйүндө отуруп калды, жей турган токос жок деп атканда. Эмне үчүн мындай кылган жок? Ошон үчүн бүгүн мамлекеттик бийликке ишеним жок. Ошол эле маалда мына бизде чек ара проблемалары чечилген жок.
убактылуу өкмөт эмне биз кыйратабыз деген. Тиги жакты мени берип салды, бул жакты берип салды деп бүгүнкү чейин айтып атышкан. Бирок өзүлөрү кайсы жерлерди чечип койушту. Эмнени чечти? Чек ара проблемалары бүгүнкү күндө күчөп турган маселе. Ошол эле Тажикстан менен, ошол эле Өзбекстан менен. Андан сырткары карасаңыздар, мына бул караларды көбүн чыгарды деп атат. Черныйлар менен бул преступный мир азыр башкарып атат деп, азыр ушул шайлоо колдонот экен дегендер да сөздөр пайда болуп атат да. Будан бир аз сайын эме кылып, ушул суроого токтололук. Кечиресиз, Кубанычбек Сатынович. Деги эле ушу баш мыйзамдын социалдык тармактарда Өмүрбек Текебаевдин айрым тарапташтары баш мыйзамдын атасы дейт да. Ушу Текебаев баш мыйзамдын атасы, апасы мыйзамдын кимдиги өзү түшүнгөн, бул элге жакпаган же болбосо элдин кызыкчылыгын көздөбөгөн, элге пайда алып келбеген баш мыйзамдын юрист катары Кыргызстанга кереги барбы, жокпу? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Чоң кемчилиги ошол убактылуу өкмөттүн жанагы бул Өмүрбек Черкеш Текебаев баш болгон конституциялык реформа жүргүзөбүз деп группа түзгөн. Ошол убакта жанагы эле өзлөрүнүн партияларынан өкүлдөрүн алып келип бир тобун бирок профессионалдар катышпай калган. Карама каршылыктар болгон. Мисалы, коргоо кеңеши деген да жазылып бар болчу. Канча жолу күрөштүк аны. Сталин эле согуш убагында коргоо кеңешин. Бизде бүт дүйнөсүндө мисалы ошол эле Россияда коопсуздук кеңеши деген бар. Бизде андан кийин өзгөртүлдү болчу. Ал коргоо кеңеши кимден коргонуп аттык эле? Биз согуш убагы эмес болчу да. Кантип ошол мисалы тамак аш коопсуздугун, чек ара коопсуздугун, ошол тиги миграция коопсуздугун же суу коопсуздугун карай алат, коргоо кеңеши дегенчи. Ошол конституция. Бул конституцияда карама каршылык бүгүнкү чейин уланып атпайбы? Ошолчу. Президенттин укугу менен өкмөттүн укугу, жогорку кеңештин укугу бүгүнкү күнгө чейин так далилденген эмес. Жергиликтүү бийликтин укугу так далилденген эмес. Бир топ мыйзамдарга карама каршылык келди. Мына 10 жылдан ашты убактылуу өкмөт келгенде. Кайсы бир тармакты айтсаңыз, что конституцияга төп келген баарын оңдодук депчи. Жогорку кеңеш туктады мына 10 жылдан беричи. Азыркы жогорку кеңештин деңгээли да жетпейт бугачы. Акыл эс да жетпейт. Чындыгын айтканда. Мына кыйналып атса баары тең премиальный, отпускные, лечебный, командировочный, представительский, канцелярский алдыда баса беришти. Эс алып жатышат. Бир тобу кайра келгенге аракет кылып атышат. Анан бул жерде конституцияны ичагыл өзгөрүш керек болчу. Мен бир нече жолу президентке да кайрылгам. Баса ушул конституцияны өзгөрүү боюнчачы. Кайрылууңузга кандайдыр бийликтен жооп? Эч кандай мен жооп алган жокмун. Мен 7 кат жолдодум. Өкмөткө дагы, президентке, жогорку кеңешке. Бир да жооп алган жок. Баш мыйзам боюнча? Башкы прокуратура эле бир эле жолу жооп берди. Мисалы, бул шайлоо боюнча законду дагы өзгөрткөнгөчү. Мына өткөн жылы сунушталган 7 депутаттын сунушун четке алып туруп, төрага өзүнүн билгенин кылды дагы, тиги мартта келген законду өткөрүп жиберишти. 5% менен 7%. Анан жанагы залоговый сумманы азайтуу боюнча жанагы бирөө көбүрөөк добуш алып калса, партиясын өтпөй калса да ал киши өтсүн дегенчи. Анан мисалы жок дегенде санын азайтыш керек болчу 120 депутат. Жок дегенде ошонун жарымы райондордон шайланып кетиш керек болчу. А болбосо партиянын системасынын биз бүгүнкү күндө терс эле жагын көрүп атпайбыз. Эмне пайдасын көрдүк? Мына 10 жылдан бери партиялык системаны эмне пайда көрдүңүз сизчи? Кыргыз элинин бирөөнүн үйүнө барып сурап койду ошол партиянын бирөө барып турупчу. Же бир айылына барып койду, партиянын жетекчилери чөнтөгүнө салып байытты дагы. Мына азыр депутаттыкка барган атат, азыр тиги алды дейт, золотая середина $500,000 бериш керек деп атышат. Анан биз кантип оңолобуз анда ошо? Эгер мен райондон шайланып келген болсаңыз, 74-79 округунан 2005 жыл. Мен райондун кайсы проблема эмнеси баары алардын наказдары бар болчу. Мен кайсынысы аткарылды, кайсынысы аткарылды, кайсынысы ушул жылдын планында кийинки жылда барып отчет берчү мында. Эл кайра чакырып алууга мүмкүнчүлүгү бар болчу, эгер иштеп аткан депутат болсочу. Азыр кимди чакырып алат? Эч ким чакыра албайт. Каша болуп атпайбы? Мисалы, бир 2 ай калганда азыр мына депутат болуп барып атышат бир тобучу. Анын көбүн ким тандады эле? Шопур менен Атамбаев тандаган. Анан кайра чимкирик айланышпады 120 депутатчы. Министрлердин бир тобу азыркы күндө деле ошо Атамбаевдин министрлери менен иштеп атат, Сооронбай Жээнбековчу. Ошол партиядан болчу өзү дагы. Ошол киши аркылуу келип президент болгон. Ошон үчүн бир нерсе өзгөрүлдү дегенге мен ишенбеймин. Мүмкүнчүлүк да жок ишенгендейчи.
Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун аты аталып калды. Кой тош окуясыны 1 жылдан ашпай атат, ошол деги эле социалдык тармактарда болобу, коомчулуктун арасында болобу, Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ортосунда кагылышууну ар ким ар кандай түшүнүп келет да. Юрист катары сиз кандай дейсиз? Бири айтат Сооронбай Жээнбеков доосун сатып кетти дейт, бири айтат жок, туура кадам барды, Кыргызстан үчүн кадам барды деп. Юрист катары кандай түшүнөсүз? Бул Атамбаевдин убагында азыр деле тилек каршыланып атат. Негизи башкы прокуратура менен ГКНБны өзүнүн желдетиндей колдонуп калган Атамбаевчи. Бирөө кичине башка пикир, ой пикирин, сын пикирин айтып койсо эле, ошо иш козготуп камай берчү эмес беле. Ошол эле тиги Кубанычбек Кадыровдор, ошол эле жанагы Койлубаевдор бир тобу соттолгон, телефон менен сүйлөшүп койду дегенчи. Конституция боюнча ар бир жаран өзүнүн оюн айтканга, өзүнүн пикирин, сунушун айтканга, митингге катышканга, үндөгөнгө акысы бар. Конституция боюнча. Бирок Атамбаев аларды өзүнүн желдетиндей кылгандагы баарын камап, ушул эң оор беренелер менен камай бергичи. Эми азыр да тилек каршы ошолордон атат. Митингге чыгып же бирөө эме кылса азыр тиги сабап же тиги коркутуп үркүтүп кечирим суратып атышпайбы? Бирок ал кечирим сураган, ал бийликке авторитет алып келген жери жок. Наоборот, элдин антипатиясы кетип атат. Мен сизге жооп бергеним, экөөнүн достугу негизи Атамбаев өзү деле президент болгондон кийин экөө достук. Атамбаевдин табигатында да бүткүл президенттерге каршы болуп келген. Өзү деле Курманбек Сачпакиевди орден алып атканда бетинен өп, сиздей акылдуу дүйнөсүндө көргөн эмесмин деп мактап жүргөн. Анан кийин жумуштан алып койсо эле оппозицияга чыккан. Эми Сооронбай Жээнбековду өзү президент кылып алып келгенден кийин жанагыдай жаман-жуман сөздөр менен айтып, анын жеке экөө отуруп алса мейли. Бирок бүт дүйнөсүнө угузуп, шек келтирип эме кылганы туура эмес. Мен аны президенттин аброюна шек келтирип атканы туура эмес деп айтам. Экөө дос бири-бири менен мушташап, арак ичеби айтып жүрбөйбү мен коньяк ичкенде Жээнбеков арак ичтиби деп. Ушулардын баарын айтып кереги жок беле, же бар беле. Андан кийин мен Германияда жаткам ушул тополоң болгондочу. Бирок бир жума мурун экөөнү кайрылуу жазгам. Мыйзам чегинде сүйлөшкүлө экөөңөр, эми атышуу болбосун, бирөөлөр жапа чегип калбасын, өлүм житим болбосун. Тилек каршы келди. Анан мен айтар элем, эки жактан бул жерде туура эмес иш кылды. Атамбаев баштады. Бирок ошол жерден күч колдонгондо да даярдыгы жок киши өлдү. Канчасы жарадар болду. Канча курал жабдык жоголду, эмгиче чейин табыла элек. Анан башка беренелер менен жанагы мисалы Атамбаевдин жан сактоочусу туура эмес беренелер менен соттолуп атат. Мен буга каршы элем мисалы. Ошол учурда Курсан Асанов боюнча кызыл баштыкты. Курсан Асанов боюнча. Кызыл баштык боюнча бир кызыгып көрдүңүзбү? Бул жерде президенттин тегерегиндегилер туура эмес маалымат президентке дагы жеткизип атат деген ойдо менде бар. Мен Курсан Асанов менен бир нече жолу телефон аркылуу сүйлөштүм, жолуккан эмесмин. Тилекке каршы мен жана двухсторонний менен жатканда ал киши да жатыптыр, мен чыгып кеткенден кийин билип калдым, ал биринчи этажда жаткан экен. Азыр соту болуп атат. Курсан Асанов элдин арасында ушундай ой болуп атат. Ал Атамбаевди тирүү алып чыккандыгы үчүн бир чет ичкүйдүүлүк бар дейт. Ички иштер министри тарабынан, азыркы министр тарабынан. Экинчиден тирүү эмне алып чыктың дегендей болупчу. Эгер мен айтар элем Атамбаевди ошол жерден атып салса, анда могу жерден бир 500 атчан түшсө эмне болот эле? Эми бул так эмес маалыматты келиңиз. Так эмес маалымат бир чет. Бир чети бирок эл арасында маалыматты элге жарыялоо. Сиз айтып аткан пакет боюнча, дегенде массалык маалымат каражаттар сиздердин коллегалар чыгарды. Миллион долларларды алып кетти, чыгарыпты, байлыктар, бриллианттар депчи. Ошол жарым пакетте окаты бар экен. Бул туура эмес информация кеткен. Анан ал айтып атат, ички иштер министрлигинин өткөрүлгөн, ал тергөөчүлөрдө, ал ошол эле тиги Жолдубаевага берилген, пресс-секретарына жана замына партиянын ошого суранган дейт, сүйлөшүүлөр болуп аткандачы. Анан мен аны алып алып же бирдемесин алып, мен эч кандай кызыкчылык көргөн эмесмин деп көрсөтмөсүндө сотто берип атат. Анан бул жерде мен айтар элем, андай миллиард, миллион же эмелер болбогон сыяктуу менин оюмчачы. Кандайдыр бир сырлар көлөм эмес. Анан соттун чечимин күтө туруш керек, бирок
сот деген саясий сот болбой, укуктук сот болуш керек. Мен Курсан Асановду бир топ жылдан бери алыстан болсо да билем, тааныйм. Ошол эле паспорт кирişi боюнча дагы бул Кара Суу районунда начальник ровду болуп турганда баргам мен, көргөм. Бул мыкты, жакшы чыгаан кыргыз милиция офицерлеринин бири деп эсептейм. А бул жерден мисалы ошол министр Кашкаралиев барып сүйлөшпөдүбү дегенде Атамбаев. Кашкар Жумушалиевчи. Анан ал жерден жыйынтык чыкпаганда да бул кишиге күнөө коюп атат, министрдин уруксаты жок бардым. Бул чыдабай кетип барып сүйлөштү болуш керек. Мен деле төрагалар менен иштегем. Төраганын колунан келбей турган маселелерди мен чеччүмүн. А мен үчүн эмне үчүн аны күнөөлөш керек, эгер мамлекет үчүн чечилсечи. Чоң рахмат. Кубанычбек Сатендиевич, сиз социалдык тармакта отурасызбы? Да, мен активдүүмүн. Социалдык тармактагы пикирлерге кандай көз караштасыз? Жанагы ачык айрым жакшылыкка бара жатабы же терс жакка? Жакшы жактары көбүрөөк, терс жагы да бар деп айта алам. Мисалы, жакшы жактары сиздер аркылуу бири-бири менен информация алышып, өзүнүн жеке маселелери менен дагы катташтыгуулар менен жасап атканына эч ким тыюу салбаш керек. Бизде массалык маалымат каражаттар башка мамлекеттерге караганда кичине жакшыраак, бирок муну сактап калышыбыз керек эле. Акыркы мыйзам өтүп кеткени бул абдан чоң балта кесип атат бул тармаккачы. Ошол эле маалда кыргыз эли суудай муктаж болуп турат. Жакшы информацияларга, толук кандуу чындыкка, ошол эле саясий абалга, экономика абалга, эртеңки күн эмне болот дегендечи. Мисалы азыр баары тең кулак түрүп шайлоону. Сиздер аркылуу эметпесе ар бир жаран бир облустан экинчи барып билип тактап биле албайт да. Мүмкүнчүлүгү да жок, каражат да жок. Демек, сиздер бизге абдан керексиңер. Ошол социалдык тармак өтө керек. Терс жагын айта берсек, бул жанагы бири-бирине аброюна шек келтиргендер, жаман уят сөздөрдү колдонгондор, анан коркутуу, үркүтүү болгондор, бул туура эмес деп эсептейм. Шек келтирип, жаман сөздөрдү колдонгондор, эч кандай факты, далили жок. Бул туура эмес. Адамдын ар биринин мисалы жеке жашоосуна конституциядагы жол бербейт, аны кийлигишкендейчи. Анан далили жок деп аны жамандап, мындайлар болот. Мисалы болгон. Ошол Аскар Акаев деле убагында бул жерден Силаев менен Кененбаевди Бишкек шаарына мэрдикине койгон, экөөнүн кандидатурасы мисиктар кичине таркайып кетет. Анан вечерний Бишкек кезинде 5-чи күнү дем алыш күнү шайлоо болгон атат. 5-чи күнү Кененбаевди шыбаган статья чыккан. Момундай чоң харомду салыптыр, кайдан алган акча, момундай машинелери бар экен, момундай байлыктарга кымбат баалуу мебель себелдери бар экен дегенчи. Андан кийин 6-чы күнү гезитте бүт баары таратылды, эл окуду да, бул жеткен коррупционер турбайбы, Силаевда кыйын жок деп туруп, Силаев дем алыш күнү шайлады. 1-чи күнү вечерний Бишкек толук далили жок экен, биз кечирим сурайбыз деп койду. Ушундай фактылар болгон, болуп атат. Ошол эле маалда жанагыдай аны да мыйзам чегинде чечиш керек, туура эмес информация туурабы. Аны коркутуп, үркүтүп же сабап, же ук кургондору чакырып, анан кечирим сураткандары мен туура эмес деп эсептейм, мен каршымын. Эмне үчүн кыргыз саясатчылары бийликтен кеткенден кийин баатыр боло беришет? Ушуну ойлонуп көрдүңүзбү? Кете электе дагы баатырлар бар да. Кете электе. Көбүн эсе баатыр болушат. Жок, кызматтан кеткенден кийин өзүнүн пикирин элге жарыялай беришет да. Мага да тиешелүү айтып атасызбы? Жок. Жок, мен башынан ачык жүргөн кишимин, мен аскер адаммын. Сизди жакшы билебиз. Мен жаран катары кайдыгер кырай албайм. Ошон үчүн айта алам. Анан жанагы кеткенден кийин бийликти шыбагандары мен туура эмес деп эсептейм. Мисалы, ар бир адамдын жакшы жагы бар, кемчиликтери бар. Мен президенттерди дагы салыштырам. Жаран катары, шайлоочу катары. Арасынан дагы баа берем. Кимиси татыктуу депчи. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыздын тарыхында жакшы президент болбой калды. Жакшы болбой калды. Буга ким күнөөлүү? Мен айтар элем, жеке эле ошол президенттер эмес, шайлоочулар да күнөөлүү депчи. Эмне үчүн анча-мынча акчасына бергенине, же таттуу сөзүнө, же ошо жердешчилигине сиз айткандай кызыгабыз дагы татыктууну алып барбай, анан келип алып туруп
алганыбыз жеп коюп курсагыбыз ачка болгондон кийин шыбап баштайбыз да. А ошол эле маалда ар бирибиз өзүбүз эмне кылып койдук деп сурасак болот. Ушу мамлекетке, элге эмне салым кошуп койдук мындай аркасын карап. А үйүн короосун шыпырып койгонго жарабайт. Малга чыкка балдары ыйлап ашка жатат да саясат сүйлөйт. Же арак ичет. Эми биз өзүбүздөн баштабайлы биринчичи. Ал бир чет, экинчиден уялат экенбиз. КМШ мамлекеттеринде бир да мамлекет жок, президенттер сыртта качып, анан камакта тургандарчы. Биз бул жагынан алдыда баратабыз. Ковид өлгөндөрү боюнча дагы, медиктердин өлгөндөрү боюнча да, эми ушу президенттерди кубалаган боюнча дагы, төңкөрүштөр боюнча дагычы. Эми азыр да ал маал башка. Элдин да талабы күчөгөн. Бизде тилекке каршы мен кыргыз жараны катары айтайын. Ниетибиз төмөн, бузулду. Пейил бузулду. Ысап кетти. Ыйман кетип атат. Биз азыр мына жаштар деп айтып атабыз, туура жаштар келечеги, бирок улууларды сыйлоо дегенди унуттук. Карыларга көңүл бөлүү дегенди унута баштадык. Аял кишилерге көңүл бөлүү дегенди унута баштадык. Мындай кете берсек биз кайда барабыз? Ошон үчүн сиз айткан маселе боюнча, президенттер боюнчачы да кемчиликтери болгон, болду и болуп атат. Кишилер сиз айткандай кеткенден кийин, жоо кеткенден кийин кылычыңды бирдемеге чап дейт. Бир топ саясатчылар бар. Саясатчылардын бир тобу азыркы шайлоодо деле бир партиядан экинчи секирип өтүп атпайбы? Түз жүргөндөр да бар саясат, бир багытта жүргөнчү. Мен мисалы партиясыз эле шайланып келген депутат болчумун. Кийин жанагы Акжолго баргам. Мен ага күнөөлүмүн же болбосо мен туура эмес кылгам деп эсептебейм. Акжолдо да 119.000 мүчөсү бар болчу. 119.000 үй бүлө бар болчу. Ал дагы ошо элита деп анан мындай алдыңкылары деп айтса болот, ошо мүчө болгондор. Баары күнөөлүүбү? Баары күнөөлүү эмес. Анан тарых баарына коет. Да, жанагы кишилер өлгөнү кейиштүү болду. Кишилер өлгөнү муну дагы тукуруп коюп, анан деги жумуш бөлүшүп отурган кишилерди жоопко тартыш керек. Ошо портфелдерин бөлүп алып, анан алдап соолоп бир жаштар министрлигин ачты. Ал министр жигитке геройлукту берилген. Бирок ошол жаштар министрлигине тиешелүү каражат же мүмкүнчүлүк берилдиби? Жок. Революцияны ошол төңкөрүштүн көбүн жаштар жасагандар мисалы. Анан өткөн кишилердин баарын эле шыбай берсек, анда Кыргызда жакшы киши калбай баратат. Бүгүн билсе, билбесе дагы сизди да шыбайт, мени да шыбайт, караган кишинин баарын эле, бүт баарын эле көрсө эле болду шыбап калып атат да. Бирөө бирдеме айтып койсо, далили жок болсо делечи. Анан ойгончу, ойлончу маал келди деп эсептейм. Кубанычбек Сатындыевич, бул кечээки эле жаңылык. Лукашенко Данияр Үсеновду жергиликтүү ТВде мактап өзүнүн ишмердүүлүгүн ачыкка чыгарды. Кыргызстанда бул көрүнүштү терс кабыл алышты. Кыргызстандан алып чыгып кеткен акчаларды Белоруссияга салып атат депчи. Бул айрым маалыматтар бар. Ошол жерде бул инвестор 10 жылдан бери инвесторлор чакырып, ошолор менен кызыл кызматташууда деген. Юрист катары кандай дейсиз? Данияр Үсенов ал өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөттүбү же уурдап кеткен акчасын чыгардыбы? Ал чын эле уурдап кеткен эмеспи? Сиз билесизби? Азыркы ишкананын уставын же положениясын билбейт экенмин, анын названиясын деле билбейм. Мен кызыктып да көргөн эмесмин. Бирок Данияр Үсеновдун менчиктери Кыргызстанда аябай көп. Анан аялына катталганда азыр Динара Шертаевна Исаева, жогорку кеңештин депутаты, ошол кишиде менчиктери калганын мен билем. Көп менчиктери калганынчы. Ошол эле бийик үйлөр салынган, банк тыгуулары болгон, мындай мүлктөрү көп эле болгон. Бул киши бир топ скандальный маселелерге, чыр маселелерге катышкандыгы белгилүү эмеспи? Депутат кезинде ошол аэропорттон таможниктер менен мушташып, тиги менчиктерин алып келип атканда тиги документтарын оформить этпей,
бүгүнкү ошо мына ошол байлыктардын баарын Данияр Үсөнов Кыргызстандан уурдап кеткен дегенди мен мисалы укук органдарынан дагы мындай далилди уккан жокмун. Ошол сот иши болсо башка статьялар менен соттолгон бул Данияр Үсөнов. А бирок жанагы баланча миллионду алып кетти деген бир дагы бирине боюнча ал соттолгон жок. Буну бирине да тагылган жок. Бул боюнча иликтөө да жүргөн эмес. Анан ал кайдагы капиталды алып барды билбейм. Ал ишкананын уставной фондусунда 70-80% сырттан деп атат. Ирландиядан жана башка мамлекеттерден. Бул өзү дагы Эмираттагы бир жакта жүрбөдү. Бул Кыргызстандан качып кеткенден кийин эле Урицкий Даниил болуп Белоруссияда пайда болуп калды дагы. Анан ишкана ачып, бул негизи Данияр Үсөнов мындай ишкана ачып иштегенге өзүнүн жөндөмү да бар, бардык жерде ушуну жасабады. Казакстанда бир топ жылдар жашап калды, ал жерде да банктын ээси болуп калды. Ошол жактан да бир топ иштерди жасаган. Эридан тигулар деген жана күйүүчү майларды алып келип Кыргызстанда дагы чоң ишканаларды жетектеген. Анан ал азыр Белоруссияда иштеп ошол капиталды Кыргызстандан уурдап бар дегенге Данияр Үсөновдун ушул жактан уурдап бар дегенге биздин укук органдары муну текшерген да жок. Текшериш керек болчу. Азыр деле кеч эмес эле да. Эгер алып кеткен болсочу. Анан 10 жылдан бери булар эмне? 10 жылдан бери 10 мүнөттөгү бул маселени текшеришкен жок. 10 мүнөттөгүчү. 10 жылдан ашпады мына. Анан эл аралык издөөдө салган, бирок аягына чейин кимди издеп кармап келди? Чек эле Данияр Үсөнов эмес. Тиги качып кеткендерден ошол Елисеевди бирөө издедиби? Же Ширшовду бирөө издедиби? Же Балкыбековду? Балкыбеков деген жүздөгөн миллиондогон байлыктары ошол Ширшовдор менен жасалды деп жүрбөдү. Ал тетик Ирландиядан вообще бир островду сатып алып турда туристический объект салып атат деп интернеттен окудум. А эмне үчүн издеп койбойт? Ошол эле министр природных ресурсов болгон биздечи. Анын ячейкасынан 10-жылы тиги алтындар чыккан, слиткада даже миллиондогон долларлар чыкты деп Бекназаров деле Балповду айткан. Кана ошол Туркияга эле кеткен, аны издеп ким барды? Ошон үчүн бирөөнү эле өзгөчө көңүл бөлүп, башкаларды уурдап кеткендерин мейлиби? Же бөлүшүп алдыбы алар менен? Же чөнтөгүнө салып койду дагы ошон үчүн унчукпай калдыбы? Же бербегендер деле эме кылып атабы? Мисалы, Кубанычбек Жумалиевке деле асылып кайды дагы, башкалар унчукпай калбады бир саясий күчтөрчү. Эмне үчүн унчукпайт анда? Башкалардын деле ошондой кылышпайбы? Бирок мыйзам чегинде да, мен айтар элем. Ошон үчүн ал Данияр Үсөнов экенин мен бүгүн карадым, интервьюду көрдүм. Ошо президент Лукашенко шайланган күнүн эртеси ошол ишканага барганын, ал кыргыздарга салыштырмалуу, кыргыздар жөнүндө да айтты, силер эмгекчилер, кыргыз эли, анан бул жерге дагы иштеп атканым деп карап аткан сөздөрүн мен угуп калдым. Анан ал ошол жака биздин жетекчилер деле барып атпайбы, депутаттар деле, министрлер деле, ар кандай саммит чогулуштарга барып атпайбы. Ошол жерден эмне үчүн бул саясий жагынан эле бир кагазды жөнөтүп, анан элге бум-шум кылбай, жолугушуп ошол жерден сүйлөшпөйт? Мен ушундай сунуш айтар элем. Жыйынтыктоочу суроо. Бул биздин студияга келген коноктордун баардыгына берилет. Кыргызстанда акыркы жылдары улуттук идеология унутулуп барып жатканын кесепетинен жалпы кыргыз атка минерлери, кыргыз эли өздөрү ошо тартиптен чыгып, же болбосо улууга урмат көрсөтпөй, кичүүгө сый көрсөтпөй, баягы ата бабаларыбыздын жолунан чыгып кеткендигинин себебинен биз Кудай сактасын бир жоголуп кетүүнүн алдында же ыркырап кетүүнүн алдында турган жокпузбу? Сиз аябай оор суроону бердиңиз. Чындыгында биз 30 жыл өзүңүз айткандай улуттук идеологиясы жок жашап атабыз. Ошол президенттердин бирөө дагы бир аракет кылып койгон жок. Бүгүнкү убакта президенттин аппараты бар. Бизде тиешелүү министрликтер бар. Ошол эле маданият министрлиги, билим берүү тармагы. Бул жерден мен жарым жыл мурун дагы президенттин аппаратынын биринчи орун басарына да сунуш айткам. Силер биз деле бекер иштеп берелик. Илимпоздорду, маданият, тарыхчыларды кошуп мындайчы. Ошол архивтерден, музейлерден карап, жеке эле Кыргызстандан эмес, биздин тарыхыбызды алсаңар. Мен Красноярскиден дагы
көргөм, ошол жерде Комиссаренко деген илимдердин кандидат экен. Кыргыздын тарыхын менден кем эмес билет экен. Ошол жерден эмне үчүн биз ошолорду бир чогултпайбыз да? Эмне үчүн баягы курултайды биз Кыргызстан масштабында эле жасайбыз дагы, ошол жактарга да барбайбыз же ошолорду да чакырбайбыз мисалычы. Кыргыздын азыр жүрбөгөн жери жок. Кыргыздын аттары коюлган көп жерлерди көрдүм мен. Сибирден эле ошолчу, Красноярск крайдан деле көп жер. Эмне үчүн биз ошону уялып атабыз? Биздин улуттук идеологияны бүгүн жок. Ошон үчүн сиз айткандай жанагы чырыр, сырбор керек болсо мыйзамдар дагы биздин улуттук идеологиянын негизинде жасаш керек. Баш мыйзам баш болуп турупчу. Биздин баардык жашообуз ошол багытта болуш керек, ошо баш ийиш керек болчу улуттук идеологиячы. Улуттук идеологиянын жоктугунан болуп атат бүгүнчү. Бүт терс көрүнүштөрдүн баары улуттук идеологиянын жоктугунан. Улуттук биздин карап көрсөңүздөр ошол эле макал лакаптар канча миңдеген жылдан бери келатат. Аны эч ким жок кыла да албайт. Ал ошо турмуштан жаралган да. Эмне үчүн биз аягына чейин чыкпайбыз ошонучу мисалычы. Анан айтар элем бүгүнкү бийлик да тарыхка калат эле эгер улуттук идеологияны бир жарым жыл, бир жылдын ичинде бир проектисин алып чыгып туруп, элдик талкууга салып, мүмкүнчүлүк берип, 3 айбы, 4 айбы, анан кийин ошону чогултуп туруп бир керек болсо референдумдарды өтүп эле ошондо эмне үчүн биз беките албайбыз улуттук идеологияны? Муну жасашыбыз керек эле. Анан сөзсүз түрдө бул улуттук идеологияга ошол эле экономика, саясат баары баш ийиш керек болчу. Биз тескерисинче артынан баштап атпайбыз. Ошон үчүн биз жакшы жыйынтык кыла албай атабыз. Мен сизге дагы сунуш катары айтайын, акыркы сурооңуз эмес. Мисалы биздин экономикалык эмени кандай көтөрсө болот деген сунуштарды. Сиз айтып атпайсызбы, жана саясатчылар сынга алганда. Мен сунуштарды айткым келет да. Мисалы бүгүнкү абалда экономиканы жөнгө салчу багыттар бар. Карасаңыздар, азыр бул өкмөт, президент указды өзүнүн милдетин аткарып шайлоону күндү белгиледи. Ал милдети, конституциялык милдет. Өкмөт шайлоонун өтүшүнө түздөн түз жооп берет, БШК мененчи. Анан саясий партияларды эч ким жоопко тарта албайт. Тартканда эмес, ашып кетсе чыгарып коюлат бул ат салыштанчы. Эмне үчүн ошол миллиондогон, миллиарддаган сомдор азыр партиялар чогултуп атат дагы шайлоого каржылайт. Ошол миллиарддарды анык патриот болсо партиялардын жетекчилери, политсоветчи, ошо өкмөт, президент, өкмөт башчы, спикер өзгөчөчү чогултпай келгиле. Ошону аракка, күйүүчү майга, малды союп, подкуп, добуш сатып алып, тиги терс көрүнүштөргө ушу уруу жердештикти бөлбөй, региондорду улутка бөлбөй, давайте муну салалык бюджетке. Анан бул КТРден, башка каналдардан толук кандуу мүмкүнчүлүк берелик, бирдей. Өзүлөрүнүн программасын айтсын, элге жаккан шайлабасын депчи. Эмне үчүн биз ошого барбайбыз азырчы? Миллиарддаган сом акчалар бюджетте калат эле. Азыр жетпей аткан жыртык тешиктерге, жана врачтарга толук кандуу төлөй албай аткандарга, мугалимдерге берилет эле да. Бул бир чети деп коюңуз. Экинчиден, бизде система структураны өзгөртүш керек эле. Эмне үчүн ушундай бюджеттин жарымы ошо айлыктарга кетип атат? Кереги жок айлыктаргачы. Бизде ошо 7 область керекпи бүгүнкү күндө? 7 губернатор, өкмөттүн өкүлү деп атын эле өзгөртүп койгон. 55 аким мэрлер керекпи? 29 өкмөттүн мүчөсү керекпи? 300гө жакын өкмөттүн структуралары бар. Госкомиссия, госкомитет, госагентство, госслужба, департаменттерчи, главка, управление. Алар ушунчалык керекпи бүгүнкү күндөчү? Мисалы мен Ысык көл жөнүндө айтайын, жердеш өзүмдүн айылым. Ошол түндүк жагын бир район кылып коюштук, тескей жагын бир район. Долондун ар жагын деле бир район кылып, бер жагын бир район кылып. Биз нары менен бир эле болуп келгенбиз Ысык көлчү. Эми 7 область керекпи бүгүнкү күндөчү? Канча каражат бошойт эле? Канча каражат ошону наоборот өндүрүшкө салсак болбойт беле мисалычы? Анан системаны өзгөртсөк, бул госслужащийлердин санын эмнеге өзгөртпөйбүз азыр? Эмнеге азайтпайбыз? Айлыктарын белибизди бекем бууш керек да. Бүгүнкү күндүн талабы менен жашашыбыз керек да. Демек,
маңдай тери ошо таманы менен тапмайынча түшүнбөйт бул кишилерчи. Мисалычы, анан бир креслодан алып экинчисине отура бергенде лишь бы ошол не по преданности, а по профессионализму дейт орустарда. Ошол жөндөмүнө жараша, илим билими, тажрыйбасына жараша алып келбей туруп, анын берилгенине жараша алып келип ушун менен жапа чегип атпайбызбы? Эки сөздү бириктире албаган жанагы кечип коңуз сексалюттик булар деген отуруп жогорку кеңеште кайсы нормальный мыйзам алынды? Жок да. Төрага баш болупчу. Анан бир дүкөнчүлөрдү барып урушуп жүрөт. Аялы эң чоң крупный фармацевтик компаниянын жетекчиси. 3 карындашы 4 ишкананын оптовый поставка дары-дармек баасын көтөрүп аткан ошолор болчу. А дүкөнчүнү барып тилдеп эмне кылат? Вот мына жогорку кеңештин төрагасынын деңгээли. Экинчи киши мамлекеттечи. Анан бул жерде дагы вот мисалы бизде көп спецсчеттор бар. Фонддор бар. Ревизия кылыш керек эле муну. Керекпи ошолорчу? Техникалар көп, служебный машинелер бар. Анын күйүүчү май ремонттору керекпи, жок беле? Андан кийин вообще госслужбанын фонд заработной платы менен обеспечениясын караш керек эле. Госкомимущество, мүлк имуществону. Эмне үчүн бир жарык чыгарышпайт? Эмне бар мамлекет? Кереги барларын алып калып, кереги жокторун атайы жарыялап туруп, ким көп берсе ошого сатып, мамлекеттик бюджетти толтуруш керек эле. Кереги жогунан бошонуп, жандагы кармап, аны кайтарып, эмне кереги бар эле, мисалычы. Анан доход менен расходту ким бүгүн талдап текшерип атат? Счетный палата, мына президент өткөндө чоң чогулушта айтты. Темир жолдо мындай коррупция болуптур, эсептөө палата укук органдары жоопко тартыш керек эле депчи. Эсептөө палатасы текшерди, ондогон миллиондорду кемчиликтерди. Кайда келдиби бюджетке же жокпу? Кыргыздын мисалы Атамбаев жөнүндө сөз болду. Атамбаевдин убагында канча миллиарддан долларга биз миллиард 1,5 миллиардга жакын карызыбыз көбөйдү. Анан аны кээ бирлер айтып атпайбы? Кээ бир Жумалиевтерден тартып алып туруп Кытайда карызыбыз. Ал туура эмес. Ким алып келди? Кайда кетти? Муну изилдеш керек. Жекеле ТЭЦ менен бүтпөш керек бунучу. Же көчмөндөрдүн оюн менен. Датка кеминдик качан жыйынтыгы чыгат? Жолдорду салынышы 1 километр Германиянын жолунан кымбат салынып атат. Германияда 1 километрин 1 миллион евроға салат. А bizde 1 kilometre 3 milyon 584 milyon долларга 584 миң долларга 3 миллион 584 миң. Баалаганда сапаты кандай болот? Бузулуп атпайбы мына? Карасаңыз Бишкек Торгат жолдору деле эмне болуп атат? Да, жол керек. Бирок жыйынтыгы эмне менен бүтүп атат? Анан карап көрсөңүз, мисалы бизде энергетиканы тоо кендер тармагы бул бюджетти толтура турган тармактар. Туризм тармагы приоритеттүү өкмөт приоритет койдубу? Жокпу? Ошол энергетикада коррупция качан жоюлат? Тоо кен тармагында качан жоюлат мисалы? Карап көрсөңүз, Суу Самырда Тешкен тоо бар эмеспи? Ошонун кире беришине дагы чыга беришине да акча алып атат. Ар бир жеңил машинадан баштап грузовый. Кайда кетип атат ошонун акчасы? Анан бул тараза контролдору бар да, чоң жүк машина турган. Кайда ошолордун акчасы? Мен источниктерде айтып атам да, мисалы. Анан бул ошо юрист катары, мурдагы депутат катары кызыгып көрдүңүзбү? Кайда кетип атат? Азыр элге кызык ушул. Мен жанагы элдик көзөмөлдөгөн кыймылын жетектейм. Көп запросторумду мен жооп ала албай атам. Депутат убагында да мен изилдеген бул маселелерди. Мисалы, тоо кен тармагын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен китеп жазам, жакында 2-чи том чыгат. Кумтөрдөгү алтын мафия дегендечи. Анан бул тоо кен тармагы бюджетти толтура турган тармак. Бирок эң негизги биз элдин ден соолугу, келечегин ойлошубуз керек, экологияны ойлошубуз керек. Эң негизи. Ал алтынсыз деле жашаганбыз. Ошол эле маалда мен сизге да бир кыргыз журтчулугу билбеген нерсени айтып берейин сизге. Биз алтын деле эсептеп атабыз. Күмүш кайда алтындын жанындагычы? Мисалы 2008 жылдын 1-январына чейин муну деген эл ойлоп атат, канадалыктар алтынды алып келип сатып атат деп. Жок, кыргыз алтын сатат. 62 тоннаны күмүштү кыргыз алтын саткан, 62 тыйыны бюджетке келген эмес. Мен башкы прокуратура. Анда кайсы жака кетип? Алар от сураңыз. Эмне үчүн Кыргыздын улуттук банкы же бир башка банк аркылуу Кыргыздын алтыны менен күмүшү, башка баалуу металлдар сатылбайт? Россиянын Номус банкы менен сатылып келген. Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Отунбаевдин убагында, Атамбаевдин убагында, азыркы маалда башка банкты тандап алышты. Россиянын эле башка банк мененчи.
Эмне үчүн Кыргыздын банк аркылуу иштейт? Бул жерде башка кызыктар бар. Ошол эми алда дагы bir нерсени айтып коюңуз кетчи. Бюджет толтура турган. Бизде тоо кен тармагынын баары бизде улуттук концепция жок. Улуттук программа жок. Болбосо азыркы оор малда карыз алып кереги жок болчу. Өзүбүздүкү өзүбүз толтуруп болчубуз. Эмне үчүн биздин байлыктарды канадалыктар казат, Израиль казат, еврейлер, Кытайлар казат, казактар, орустар, америкалык жана башкалар, Англиячан. Өзүбүздүн улуттукту түзбөйбү? Bizde кесипкөйлөр жетиштүү, жетишпегенин договор менен ал. Bizde өзүбүздө калат эле да. Каймагын калпып кетип, көк сүтү бизге калып калып атпайбы? Анан bizde акча менен кредит алганды токтотуш керек эле да. Мисалы, министр, коргоо министри Шойгу, Россияныкы, bir айда 12 облуста ондогон жана клиникаларды куруп койду. Бүт оборудованиялар менен, 30 жылдык гарантиясы менен. А зачем биз ошо орун жетпей канча киши өлдү биздечи? Эмне үчүн биз ошону алган жокпуз? Бул эски аэропорттун жанына 1000 орунду бирди Ошкой 500 орундук же 1000 орундукту ТКда коюп койгон жокпуз да. Акча менен алып жок кылганга оңой болуп атпайбы? А техника оборудование менен алып келсек, жумуш орду пайда болот эле. Миграция азаят эле, кылмышкерлик азаят эле. Салык, соцфонд төлөмдөр балдардын курсак болбойт беле. Биз ушуга көңүл бөлбөй атпайбызбы? Анан мисал катары айтам, жанагы мүлк фондусу жөнүндө. Карасаңыз деди Ысык көл мейманканасы. Канча жылдан бери кебете кеспири кетип турат ошол жердечи. Президент сөйдө жакта турат. Президент, премьер, спикер бир топтор ошол жакта жашашат. Келген саммиттердин баары ошол жактан өтөт. А эмне үчүн аны мен сунуштар эле, мен сунушта жазсам жооп ала алган жокмун. Президенттин резиденциясы кылса да болот болчу ошол жерге. Өзүнчө. Таптатнакай, тегерегин баары таза. Эмне үчүн ошону жаса албайт? Ашканасы бар эмеспи илгери Ысык көл гостиницасынчы. Жакшы жерде, жашыл жерде жайгашылган. Стратегиялык жакка башаламан үйлөр салынып атпайбы ошол жактарга? Карасаңыздар, мыйзамсыз үйлөр салынып кетти ошол жактачы. Мурунку шоопурдун протежелери салып атат. А мейманкана эмне болуп атат азыркы күндөчү? Же бирөө атайы даярданып кармап жатабы мунучу? Дагы убактысы өтсүн, анан удобно болгондо илип кетейин депчи. Мындай мамлекеттик мүлктөр ар бир облуста бар. Профсоюздун дагы бир топ менчиктери бар. Аларды дагы мына менчиктешип кетебиз деп, сатабыз деп ызчуулар көп болот. Ревизия кылыш керек. Мамлекеттик бюджетти толтура турган жакшы эмелер бар. Мен сизге дагы бир нерсени айтайын. Менин эсебим боюнча 50 миллиардтай акча Кумтөрдөн жанагы 4% деген бар болчу. Мисалы 18% 9-жылы бекиген келишимде 18% Кумтөр канадалыктар төлөшү керек. Анын 13% республикалык бюджетке кетет, 1% Ысык көлдүн өнүгүү фондусуна кетет. Анан 4% ошол тоо кен тармагынын өнүгүшүнө, экология текпектарды сакталышына деп турат. 4% бул 50 миллиардтан мүмкүн бир аз жетпейди, 40 миллиардтан акча. Мен сатып алды премьер-министр кезинде да сураган. Кайда кетип атат бул? Сиз бекитип атасызбы? Алар деген эмне? Кайда колдонулуп атат бул акча деп. Сатылган алтындын, алынган алтындын 4% на развитие минеральной сырьевой базы деп турат. Бул акчаны азыр колдонсо мамлекет, өкмөт болбойт беле. Ошо бул эми балык башынан сасыйт деп бул тети мамиле Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ушул биздин жанагы аксакалдуулар түзгөн жол менен кетип баратат эми. Ошондой эле Ислам Каримов сыяктуу эле кошуна мамлекеттер сыяктуу эле бир таза бир элдин кызыкчылыгын ойлогон мыйзамды алып чыкканда биз ушунчалык кыйналбайт эле да Кыргызстан, кыргыз эли. А булар түзүп берди. А калгандары эле улантып кетип атпайбы? Ошол 25 жыл мурун түзүлүп көрүп жүргөн мурдалар дагы эле жүрөт. Анан деле Кыргызстан ошондо президентти кетирип катачылык кетирип аткан жокпу? А бул жакта чыныгы уурлар калып атат да. А бул сиз айткандай президент эле күнөөлүү болуп калып, президенттер куулуп атат. Ушул көз караштар, ушул жүрүп бараткан жүрүштөр аттын дүртү туура элеби? А камчы биякта калпайбы? Аны деген кетти да бир башка жакка кыргызча түшүндүргөндөчү. 31 премьер-министр менен жашап атабыз азырчы. Вот, туура. Ошонун ичинен экөө жоопко тартылып камакта да азыр Сапар Исаков менен Жантөре Сатыбалдиев да. А башкалары жооп берген жок да. Булар жана ТЭЦ боюнча илинип калды да. А мамлекетке андан да чоң зыян келтирген премьер-министрлер болгон.
Анан ошондо Сооронбай Жээнбеков эрктүүлүк кылды да. Кандай дейсиз? Бул жерден орunu жашырсаң өлүм аскерлейт болуп калды. Эгер ошондо шаарда, борборубузда, кышында свет өчүп, ысык суу болбой, отопление болбой калса, бул жашып кете берет болчу. Анан бул жерден эл тоңу бүшүп, биздин этаж үйлөр, больницалар ошол операция жасап аткан маалда свет өчүп, канча жапа чегишти, канча киши өмүрү кыйылды, канча жапа чекти да. Канча мамлекеттин аброюна борбор шаар тоңуп турат деген дүйнө жүзүндө Кыргызстан эле болду. Анан бул резонанс кетти дагы, анан ат иштерди $500-600 алып келди деп атпайбы. Андай фактылар ошол 31 премьер-министрдин ичинен жарымынан көбү. Чарба экономика иштерин мен көрөрмандарга айтып коюшум керек. Бул өкмөттүн иши. Бирок биздин убакта парламенттик бийлик мындай жок болчу. Азыр парламенттик жогорку кеңеште аны чүкөдө өкчөп койсо болот өкмөтчү. Бирок аларды иштетиш керек. Мындай күндө эле чогушка чыка бербейчи. Мындай иштетиш керек. Жоопкерчилик жок бизде. Канчыбек Сатынович мындай болуп атат да. Биз кичинекейибизден баштап эле иштетиш керек, иштеш керек деген урандардан уже эч ким мындай уккусу да келбей калды да. Деги эле ушу алакандай Кыргызстанга эмнеге жетишпейт, ушу алакандай Кыргызстандын келечегин көрүп атасызбы саясатчы катары, юрист катары? Токотердин жерин эле айтып бериңиз. Элдерди Кыргызстандын келечегине. Бирок түп табырынан бери өзгөртүү жасаш керек системаны да. Өзүңүз айткандай кадр саясатын өзгөртүш керек. Болбосо ушул өкмөттүн өмүрү кыскадай кыскарып кете берет. Ким кепилдик бере алат? Бүгүн Сооронбай Жээнбеков дагы 3 жыл иштеп кетет депчи. Эгер ушул темпибиз менен кете берсек, бул кадамыбыз менен, мен көзүм жетпейт. Бул шайлоо менен бүтөт, бул чоң суроо турат азыр дагы. Баса, кызыктыруучу суроо да бул, кызык. Азыр ички элдердин арасында, ак үйдүн арасында шайлоодон кийин революция болуп кетиши мүмкүн деген суроолор жаралды. Ал эми мен ошол эле суроону мен чет өлкөдөгү журналисттер менен сүйлөшүп отурган болсом, Кыргызстан эгерде 3-чү мамлекеттик төңкөрүш кыла турган болсо, жоголуу коркунучунда турат деп айтты да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле ошондойбу? Кыргызстан бизге кайра эле ушу мамлекеттик төңкөрүш кылып сен иштей албайм. Бул жөнөкөй адамга дагы, саясатчыга дагы президент 3 жылдын ичинде эч нерсе жасай албашы толугу менен мүмкүн. Үй салганда деле обычно үй сала турган болсок, биринчи жыл фундамент турасың, экинчи жылы үстүн, анан ушинтип кетет да. 25 жыл, 30 жылдан бери урап турган мамлекетти Сооронбай Жээнбеков 3 жылдын ичинде оңдоп кетиши керекпи деген суроо жаралат. Кыргызстан такыр жоюлуп кетет дегенге мен ишенбейм. Жоюлбайт. Бирок мына убактылуу өкмөт менен 10 жыл жашап, 10 жылдан ашты, артка кетип дагы бир 10 жыл залалы тийип атат. Алдыда дагы бир 10 жыл жок эле дегендечи. Анан эми Сооронбай Жээнбеков сыйкырчы эмес. 3 жылда баарын өзгөртөт деп. Бирок бир топ нерселерди өзгөртсө болот болчу. Мирзиёев жакында шайланган, карасаңыз кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Эмне үчүн Европадагы көңүл бөлүп туруп грант, жардам, кредиттерди баарын бөлүп атат. Бул жерде Өзбекстан менен Кыргызстандын экономикалык абалын салыштырууга болбойт да, же салыштырууга болот? 33 миллион халкы бар Өзбекстандын эле. Мурдагыдай самолет чыгарбайт. Элдин аң сезими салыштырууга болот. Элдин аң сезими биздикинен ашып кетти дегенден мен алысмын. Биз бирок жактырбай эле улам бирөөнү талкалап төңкөрүш кыла бергенге мен да каршымын. Бирок өзгөрүү болушу керек. Өзгөртөм деп элдин шайланып убада бергенден кийин жасаш керек. Аракет кылыш керек. А жасабаса, анда эл өзгөртүп салышы ыкмал. Бул биздин эл чыдабайт. Башка мамлекеттерде эмес. Кыргыз эли чыдабайт. Эртең эле чыкса, бирөө азыр уюштурса, от жагып ийсе, эртең эле чатак чыгышы мүмкүн. Мына биз жакында эле оор абалдан чыкпадык. Коронавирус убагында кандай гана сөздөрдү уккан жокпуз, кандай гана терс көрүнүштөрдү көргөн жокпуз. Кубанычбек Сатынович, карама каршылык сөздөрдү биз ниетти түз кылмайын. Кыргызда бар да, ата-бабалар ниетиңди түз кылсаң бардык нерсе жакшы болот деген да. Анан кыргыз эли чыдабайт десек эле, кыргыз эли ошого көнө түшүп эле, анан биз чыдабайбыз, анан төңкөрүш кылып же болбосо ызы чуу көтөрүп көнүп калган жокпу? Bizde ушундай психология пайда болду. Аң сезимди өзгөртүш керек. Тез эле өзгөрүп кетиш керек дегендей. Тез эле бул сыйкырчылык. Кыргыз эли аң сезимди өзгөртүш керекпи? Дегел өздөрүн түздөшү керекпи? Адам өзгөрүш керек. Ар бир адам.
өзү ички дүйнөсүнөн баштап өзгөрүш керек. Анан ошол жанагы жол картасы деп атпайбы? Жол картасын өзүбүздөн баштасак ар бирибиз. Жана мен айтпадымбы, өзүбүз эмне кылып койдук? Үй бүлөгө, көчөгө, шаарга же айылга, районго кылышкачы. Анан жол картасын өзүбүздөн баштасак. Бирок багыт бере турган президент элдин милдетин алып, мен ушуну жасайм дегенден кийин жасаш керек. Укугу жок болсо өзгөрүш керек. Мен мисалы конституцияны өзгөртүп туруп президентке жоопкерчилик дагы, милдетти дагы бергенге мен макул элем азыркы убакта. Демек баш мыйзам өзгөрүшү керек, э? Өзгөрүш керек. Президент деген тилекке каршы өзү каршы болуп атат. Мен кийинки чыгып сүйлөгөнүн уктум. Системаны бул шайлоо бүткөндөн кийин өзгөртөбүз деп. Кечигип атат деп айтар элем. Оны чагы да өзгөрүш керек болчу. Баш мыйзамдан баштап туруп. Анан мисалы оор замандан биз азыр өзүңүз айткандай совсем кеткен жокпуз. Коронавирустун биринчи эле толкун өттү. Экинчи, үчүнчүсү мындан жаман болушу мүмкүн. Бул биринчи толкунунда ушу мамлекеттин жетекчилеринин бирөө мен жоопкерчиликти алам. Мен бул жерден туура эмес кылдым, бул жерден кемчилик кетти деп, ошол сиз айтып аткан Мирзиёев мисалы ал элинен кечирим сурады. Бизден бирөө айтты ошентип. Жок. Анан экинчи, үчүнчүсүндө ушул кайталанса эмне болуп кетет? Анан кишилер өлүп, бул жеке эле мамлекетке чоң зыян эмес, ар бир үй бүлөг, ар бир адамга зыян келди. Мен деле бүт тууган мен 7 туугам, 6 үй бүлөбүз оорудук. Бул дүйнөлүк оору болуп аткан үчүн бирок бул бийликти күнөөлөшүбүз керекпи, керек эмеспи? Анткени бул коронавирус илдети дүйнө жүзүн каптап турат да. Эгерде Кыргызстанда шайлагандан кийин шайлоочулар сураганга акысы бар. Шайлоочуларга иштеш керек. Шайлоочулар сын пикир айтса, аны чиренбей, жаман көрбөй, наоборот. Мен азыркы бийликке да сунуш кылар элем. Кайсынысы бир ошол оппозициондук маанайдагы бир 10 чактысын чакырып туруп пикир алышып койду, сурапчы. Алар эмне оппозициядагы кишилер эмне мамлекеттин душманыбы? Жок, алар деле оңосун деген. Оппозиция деп кимди айта аласыз? Мисалы мен дагы конструктивдүү оппозициядамын. Себеби мен үнүм жетпей койду. Бир топ эл айтат, сиздин үнүңүз жетпесе биздикин кимге угат депчи. Бирок угуш керек да. Канча кайрылдым, бир жооп ала албасам, анан мен бир бул стенаны башың менен койгуласаң башың эле ооруйт да. Демек стенанын ээси, бул үйдүн ээси дагы койгонуш керек. Мамлекеттин башчысы анан өкмөттү, жогорку кеңешти шайлагандан кийин сурагандай акыбыз бар. Себеби биз налог төлөп, биз багып атабыз аларды. Ошол депутаттардан бирөөнөн сурап Ошол депутаттардын кимисинен сурай аласыз сиз? Сиз кимисинен? Партиясынан сурайсыз. Партиясынын жетекчилери жетекчилери бар да, ошо партиянын бирөөсүн бир сунуш кылып көрдүңүзбү бир депутатка? Кимге сунуш кылып көрдүңүз? 16 депутатка дагы материал бердим. Бул закондорду түртүп бергилечи, болор түртүп. Аттарын ата аласыз, кайсы депутаттар? Бирөөнү мен жооп алгам. Мисалы бул кумтөр боюнча делечи, мен ошол убагында тиги мурунку парламентке да кайрылгам, мурунку спикерге да кайрылгам, ошол эле тиги Мыктыбек Абдылдаев, Курмантай Абдиев көбүнө кайрылгам. Максат Сабировторчу. Алар реакция кылды. Бирок спикерлери мени да жолотпой киргизбей уктурбай койгон. Комиссия иштеп атса дагычы. Демек бизде мен дагы бир жолу айткым келет, чет мамлекетте дагы айтат, я налогоплательщик депчи. Мен да салык төлөөчү болгон, анан жаран катары мен сурагандай же маселе койгондой же сунуш айткандай акым бар. Мен элдин мамлекеттин душманы эмесмин. Сөзүңүз кайталанып атат. Ошон үчүн кайра эле сиз 16 депутатка кайрылыптырсыз, э? Ошол 16 депутатка кайрылдыңыз, спикерлерге кайрылдыңыз, бирок жыйынтык чыккан жок да. Анан адам өз үйүнө баргандан кийин кандайдыр бир жыйынтык чыгарат да. Кыргыз ушуларга сиз канааттандырып жооп ала албаганыңызга байланыштуу мындай кыргызча кандай анализ бердиңиз? Адекваттуу түрдө кандай анализ бердиңиз? Мен азыркы чакырыштын целом жогорку кеңешке 0 деген баа бердим. Бирок арасында мындай татыктуулар деле бар, тажрыйбалуу бар, илимдүү билимдүү бар. Бирок тилекке каршы алар ушту менен мындай коюп туруп бир маселени аягына чыгарышкан жок. Баары бир болуп калгандай болуп калды да. Ошон үчүн элдин азыркы парламентке иренжигени ошондон болуп атат. Анан бул парламенттин бекиткен өкмөтү тигил болуп атат. Анан президентти күнөөлөгөндө президент баарына жооп берет. Мыйзам боюнча өкмөт боюнча жооп берет.
анан өкмөттү бошотуп эле анан кечке чейин такалап анан тили менен неме кылгандан пайда чыкпайт. Маселе кой, тапшырма кой, контроль дейт. Жогорку кеңештин 3 функциясы бар мисалы. Мыйзам чыгаруу функциясы, азыр депутаттык бир топ билбейт аны. Экинчи контролдун функциясы ошол кабыл алынган мыйзамдардын кандай аткарылышын бул көзөмөлгө ала турган нерсеси. Үчүнчүсү шайлоочулар менен иштейт. Үчөөнүн бирөөнү дагы бул жогорку кеңеш өзүнүн вазифасын аткарылган жок. А шайлоочулар менен иштегенде нөлгө барабар. Себеп партия системасы. Ошол эле шайлоочуларды айтып атабыз да, биз эл, мисалы үчүн биз элбиз, мен элмин, сиз депутаттыкка талапкерсиз. Сиз менин добушумду сатып алдыңыз. Мен 3000 сиз мага бердиңиз. Сиз депутат катары мен сизди шайладым 3000 үчүн. Анан шайлоочуларына ошол депутаттар сыйлайбы, сыйлабайбы? Сыйлабайт да. Анан эл эмне үчүн? Уже акча берип добушун алып аткан уже бул сыйлабагандык. Акча берип, аны тиги сатып алып, анын добушун сатып алып, өзүн да сатып алып туруп, аны деген орусча айтканда унижать этип. Могуну сен мага добуш бер. Анан дагы эмне, анда ай сайын барып берип турабы ошол. Шайлангандан кийин. Жок, бул сатылып алынды да. Анан ал бул биринчиден сыйлабагандык. Экинчиден ал акча кайдан алган акча? Кээ бири ишкерлер бар, күнү түн эмгек кылып, жанын тиштеп коюп туруп, ар кандай ысыкпы, сууукпу, алыспы жерби, ачкабы, токпу жүрүп тапкандар бар. А кээ бири жана бюджеттен урдап баргандар азыр кайра келип атат да ошо. Кубанычбек Сатынчы, сиз менен маек абдан сонун болду. Бизге берилген убакыт аягына чыгып баратат. Даже аягынан өтүп кетти окшойт. Акыркы сиздин кыргыз элине болгон каалооңузду айтып алсаңыз болот. Акыркы эмес, жыйынтык болчу. Кыргыз элиме биринчиден ден соолук каалайм. Жарык келечек, бакубат жашоого каалайм. Биздин келечегибиз бар, аны бирок чогуу бирге жашашыбыз керек. Бир бололук, бар бололук, дайыма эл бололук. Биздин туубуз дайыма желбиреп турсун. Эр азаматтар бизде бар, кыздар бар, иштеп тура турган, андан сырткары алдыда келаткан шайлоону да мыйзам чегинде жакшылык менен татыктуусын шайлап өткөрөлү. Кыргыз эли маанайы жарык болуп, майрамдык жакшынакай жолугушуулар деле бололу. Бири-бирибизди ит жагатпай, пейилибизди өзгөртөлүк, ниетибизди өзгөртөлүк. Келечекти жакшылык менен тозалыктагы баарыбыз бирге түптөйлүк деп сурайм. Убактыңызды бөлүп биздин маекке келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты, мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.